Жогоруда берилген теңдемелер системасын чыгар. X'тин мааниси канчага барабар? Бул жерде эки өзгөрмөлүү эки теңдеме берилген. Андагы X өзгөрмөсүнүн мааниси канчага барабар экендигин эсептөө керек. Алгач видеону токтотуп туруп, X'тин мааниси канчага барабар экендигин өз алдынча эсептеп көр. Анда эмесе кеттик. X'тин маанисин биргеликте эсептейбиз. Бул жерде y өзгөрмөсү 2x'га барабар деп берилген. Анда экинчи теңдемедеги y өзгөрмөсүнүн ордуна биз 2x деп жазып алсак болот. Кайра теңдемени жазып алабыз. 3x кошу y, бирок y-тин ордуна биз 2x деп жазып алабыз. 2x ал барабар 30га. Анда теңдемени аткарууну улантабыз. 3x'га 2x'ти кошсо 5x барабар 30. Теңдеменин эки жагындагы 5ке бөлүп алабыз. Бул жакты 5ке бөлүп алабыз. Бул жакты дагы 5ке бөлүп алабыз. X өзгөрмөсүнүн маанисин эсептөө үчүн. Анда бул жердеги 5тер кыскарып кетет. 30ду 5ке бөлсө 6 калат. Демек X өзгөрмөсүнүн мааниси 6га барабар. X 6га барабар. Ушул эле теңдемелер системасын дагы башка жолдор менен дагы чыгарып алсак болот. Анда берилген y барабар 2x'ти биз 0го теңдеп алабыз. Ал үчүн y-ти барабардын сол тарабына өткөзөбүз. Y-тин ордунда 0 калат, ал барабар 2x кемитүү y-га барабар. Анда биз бул теңдемелер системасын 2x минус y барабар 0 деп жазып алсак болот. Кайра жазып алалы. 2x минус y ал барабар 0го. Ал эми экинчи теңдеме бул 3x кошу y барабар 30га. Анда бул теңдемелердин суммасын эсептейбиз. Оң жагындагы кошуп алабыз, сол жагындагы кошуп алабыз. 2x'га 3x'ти кошобуз, ал 5x'га барабар. Минус y-га y-ти кошсо, ал 0го барабар. Ал эми 0го 30ду кошсо 30. Бул жерде дагы 5x'ти 30га барабар деп эсептеп алдык. Демек x-тин мааниси 6га барабар.